Балдар, биз бүгүн 21-кылымдын чумасы болгон СПИД жана ВИЧ жөнүндө маалымат берип кетмекчибиз. Келгиле, муну билип алуу ар бир адамга керек. Айыкпас оорулардын бири бул ВИЧ СПИД оорусу. Бул дарт көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкүгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. Бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү ар жыл сайын 1 декабрда белгиленүүчү күн. Биринчи жолу 1981 жылы 5 июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Алгач 4G деп аталган адамдын иммундук жетишсиздигинин козгоочу бара-бара анын кабылдоосуна алып келерин далилдешкен. Анда бул оорунун тарыхына токтолуп өтөлү. 1981 жылы АКШдан жай айында Гаити мамлекетинен келишкен жалаң эркек мейман-жарандардан 5 учур далилденген. Дарт героин колдонгон гомосексуал, гемофилик адамдардан байкалган. Натыйжада 1981 жылы алгачкы конференция өткөрүлүп, бул жөнүндө кабарданган. СССРде 1985 жылы чет элдик жарандардан кишинин иммундук жетишсиздигинин козгоочу бар экендиги жөнүндө биринчи учуру катталган жана маалымат өтө жашыруун сыр боюнча сакталып, ал ачык айтылган эмес. 1986 жылы америкалык айым каза таап, ал иммундук жетишсиздиктен көз жумганы белгилүү болгон. Натыйжада бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан СПИД боюнча глобалдык программа негизделген. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму 1988 жылы 1 декабрда бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп жарыялаган. Акыры Бириккен Улуттар Уюму 1996 жылы СПИДке каршы бириккен программа кабыл алган. Дал ушул жылы Кыргызстанда кабылданган иммундук жетишсиздиктин козгоочун алып жүргөн эң биринчи учур катталган. Оору тууралуу айта кеткен болсок, Бириккен Улуттар Уюмунун бириккен программасынын баяндамасы боюнча 2009 жылы дүйнөдө 60 миллион адам аталган ооруга чалдыгып, 25 миллион киши каза тапкан. 2008 жылы жер шарында 430 000 ымыркай иммундук жетишсиздик, демек СПИД менен төрөлгөн. Натыйжада 15 жашка чейинки кишинин иммундук жетишсиздигинин козгоочун алып жүргөн балдардын саны 2,1 миллионго жеткен. 17 жыл аралыгында Кыргызстанда 5000ден ашуун жаран иммундук жетишсиздик козгогуч жана кабылдоо менен ооругандыгы айтылган. Ал эми 2005 жылга чейин Теңир Тоо чергесинде СПИД менен ооруган адам жок деп эсептелсе, 2013 жылы алардын саны 57 адамды түзгөн. Алардын ичинен 4-өө ушул дарттан каза болгондор. 2016 жылдын 1 ноябрына карата Кыргыз өлкөсүндө ВИЧ менен ооругандардын расмий көрсөткүчү 6983-тү түзгөн. Анын ичинен Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны 6617ге барабар болгон. ВИЧке кабылгандардын 66,4%-ы 20 жаштан 39 жашка чейинкилер. Өлкөдө ВИЧ инфекцияны аныктоочу 46 лаборатория бар. 2016 жылдын 1 декабрына карата өлкө боюнча ретровируска каршы терапияны 2574 адам алган. Алардын ичинен 412си кичинекей балдар. Ал эми шприцти алмаштыруучу 37 пункт иштери маалым болгон. ВИЧ деген эмне? Оору жөнүндө айтсак, көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес.
Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздигинин козгогучу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай, каза болот. СПИД деген эмне? Кыргызча которулушу кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекция менен күрөшүүгө болот. Аны антиретровирустук терапия менен дарылайт. Анын ичинде ВИЧ болгон кош бойлуу айымдардын балдарын дагы дарылоо болот. Антиретровирустук терапия ар бир өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстанда да өз жарандары үчүн акысыз жүргүзүлөт. ВИЧ СПИД кандай жолдор менен жугат? ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Жыныстык, ийне, энеден балага. Негизи ВИЧ суюктуктар аркылуу берилет. Көбүн эсе жыныстык катнаш жана кан аркылуу, колдонулган банги ийнелеринен, кош бойлуу баладан энеге, бирок түрдүү учурлар дагы болушу толук ыктымал. Алар таза эмес медициналык куралдардан, кан куюуда, татуировка жасоодо кокустук болуп кетсе, бирөөнүн сакал алгычын колдонууда да жугуп калышы толук мүмкүн. Ошондуктан СПИДтен кантип сактануу керек экендиги ар дайым ар бир адам өзүнүн эсинде сакташы керек. Бир гана адамга шериктеш болуу, башкача айтканда жыныстык катнаштардан алыс болуу, коргоочу каражаттарды пайдалануу, банги заттардан алыс болуу, жерде жаткан шприцтерди пайдаланбоо, кармабоо, наркотикалык заттарды колдонбоо. Ар бир адамдын өзүнүн жеке гигиеналык жана косметикалык каражаттары болушу керек. СПИД менен ВИЧ кандай учурда жукпайт? Бассейнде же сууда сүзүүдө, жалпы идиш аякты колдонгондо, бирге тамактанганда, мончого же душка түшкөндө, жалпы туалет колдонгондо, досуңуз менен кучакташканда, баарлашканда, сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, кол кармашканда. Ушундай жолдор менен жуктуруп алуу бир дагы жолу катталган эмес. Ошондуктан ар бирибиздин ден соолугубуз өзүбүздүн колубузда. Баарыңарга ден соолук каалайбыз. Көңүл бургандыгыңарга чоң рахмат.